Бишкекте FIFA Arena долбоорунун алкагында жаңы футбол аянтчасы ачылды. Бул эл аралык футбол федерациясынын бүткүл дүйнө боюнча кичи футбол аянтчаларын курууга багытталган глобалдык демилгесинин негизинде аткарылды. Ачылуу азем FIFAнын өкүлү Кыргыз футбол биримдигинин жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда тасмасы кесилди. Бул демилгенин алкагында FIFA дүйнө жүзү боюнча миңден ашык заманбап кичи оюн талааларын курууну пландаштырган. Алардын катарында Кыргызстан 2024-жылы башталган долбоордун пилоттук фазасына катышуу үчүн FIFA тарабынан тандалган 11 өлкөнүн катарына кирген. Бул программанын максаты балдардын жана жаштардын футбол менен машыгуу үчүн сапаттуу жана коопсуз инфраструктурага жеткиликтүүлүгүн камсыздоо болуп саналат. Бул долбоорго алгачкылардан болуп Кыргызстан тандалган. Это не просто спортивный объект, это инвестиция в наше будущее, в здоровье и развитие наших детей. Прежде всего, от имени Кыргызстана FIFA жөн гана футбол аянтчаларын камсыз кылбастан дүйнөнүн ар бир бурчундагы балдарга чоң футболдун бир бөлүгү болууга мүмкүнчүлүк берип жатат. Бул долбоорду алгачкылардан болуп ишке ашыруу биз үчүн чоң сыймык. Бүгүн биз номер 91 мектептин окуучуларын тейлей турган кичи футбол аянтчасын салтанаттуу түрдө ачып жатабыз. Жакын арада Борбор каладагы номер 60 мектептин аймагына экинчи аянтчасы колдонууга берилгени турат. FIFA тарабынан тандалган 11 өлкөнүн катарына киргенибизге аябай сыймыктанып жатабыз. Бул үчүн биз президент Джанни Инфантиного терең ыраазычылык билдиребиз. Огромная благодарность лично президенту FIFA Джанни Инфантино. Кыргызстанда бул долбоор Кыргыз футбол биримдигинин жетекчилиги алдында ишке ашырылууда. Бишкек шаарынын Октябрь районунун администрациясы менен биргеликте долбоордун пилотун ишке ашыруу үчүн номер 91 жана номер 60 орто мектептерине караштуу аймактар тандалган. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2024-2034 жылдарды Кыргыз Республикасында футболду өнүктүрүү иш-чаралар боюнча жарлыгын ишке ашыруу максатында мына быйыл биз ошол эки мектебибизде ошол эл аралык футбол федерациясы Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын жардамы менен ошол жаңы заманбап ошол футбол аянтчаларын ачып турабыз. Былтыр биз ошол жарлыктын аткаруу максатында былтыр биз эки мектебибизде ушул чоң футбол спорт аянтчаларын, анын ичинде футбол аянтчаларын баарын ачып, ошол ишибизди мындан ары дагы улантып келе жатабыз. Ал эми FIFA Arena долбоорунун негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири бул инновациялык жасалма газондор менен салынат. Анда резина күкүмдөрүн толтуруу талап кылынбайт. Эң башкысы оюн аянтчалары балдар үчүн коопсуз, экологиялык жактан таза жана FIFAнын заманбап техникалык стандарттарына ылайыктуу курулган. Мында FIFA жөн гана футбол аянтчалары менен эле камсыз кылбастан дүйнөнүн ар бир бурчундагы балдарга чоң футболдун бир бөлүгү болууга мүмкүнчүлүк берет дейт өкүлү. Ассаламу алейкум. Всем привет из Беларуси. Всегда приятно приезжать в Кыргызскую республику, и втройне приятно приезжать по такому поводу, когда в стране открываются новые поля, арены, которые дадут шанс детям Кыргызской республики заниматься футболом. Хотелось бы поблагодарить администрацию Октябрьского района за помощь в осуществлении этого проекта. И, конечно, сказать огромное спасибо школе и нашим друзьям и партнерам в развитии футбола в стране, Кыргызскому футбольному союзу. Буга чейин мындагы балдар футболду чаң баскан майдандарда ойносо, мындан ары заман талабына ылайык ушул аянтчада ойнойбуз деп кээ бир окуучулар кубанычтары менен бөлүшүп, уюштуруучуларга ыраазычылыгын билдирди. Бул поле балдарга эле эмес, чоң адамдарга деле чоң эме кылат. Спортко адам жакын болсо эң сонун нерсем. Чоң ыраазычылык айтам. Ошо полени аябай көп жылдан бери күткөн болчумун, чынын айтсам. Ишенч эмесмин, бирок бүгүн келип көрүп аябай сүйүнүп, биздин мектебибиз ушундай өнүгүп, ондай эме болуп, чоң федерациялар келип тартып кеткенге аябай сүйүнүп атам. Мен өзүм 91 мектептин окуучусу болуп чоң рахмат айтам салып берген, жардам берген адамдарга. Ал арада FIFA президенти Джанни Инфантино Кыргызстанга FIFA Arena долбоорунун ишке кириши менен кыргызстандыктарды жана Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиевди куттуктады. Congratulations to the Kyrgyz Football Union and to President Tashiev.
Кыргызстандын футбол биримдигин жана анын президенти Камчыбек Ташиевди ФИФАнын мини таласын расмий түрдө ачкан биринчи 11 өлкөнүн катарына кириши менен куттуктайбыз. Мындан ары футбол ойноону каалаган ар бир бала жана кыз биздин оюнду ойноого, үйрөнүүгө жана өсүүгө коопсуз мейкиндик менен камсыздалат. Бул миллиондогон балдардын жашоосуна таасирин тийгизет. Анткени биз дүйнө жүзү боюнча кеминде 1000 жаңы мини талааларды орнотууну улантып жатабыз. Бул мүмкүнчүлүгү чектелген шаардык жана айылдык аймактардагы адамдарга биз жакшы көргөн оюнду ойноодон ырахат алууга мүмкүнчүлүк берет. Мына алардын катарында Кыргызстан биринчи орунда турганына сыймыктанабыз. Биз муну башталышы гана деп билебиз. Эскерте кетсек, жакын арада Борбор калаадагы номер 69 мектептин аймагына ушундай эле экинчи аянтчасы колдонууга берилмекчи. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.